18 жашында өзүнүн кичүү иниси Птолемей 13-кө турмушка чыгып, бирок аны менен тактыны бөлүшкүсү келбегендиктен Юлий Цезарга Египеттин жалгыз башкаруучусу болууга жардам берүүсүн сурап кайрылат. Юлий Цезардын жардамы менен Птолемей 13-тү өлтүргөн. Андан соң дагы бир иниси Птолемей 14-кө турмушка чыккан жана аны дагы такты үчүн өлтүргөн. Клеопатра 7 мындан 2086 жыл мурун жарык дүйнөгө келген. Клеопатра 7 Птолемей 12-нин кызы жана эллинистикалык Египеттин акыркы ханышасы болгон. Тарыхта Клеопатра мүнөзү абдан катаал жана 7 тилди эркин сүйлөгөн Египеттин билимдүү аялдарынын бири катары жазылган. Ал өз өмүрүн Александрияда өткөргөн. Анын туугандары Египетти 3 кылымдан ашык убакыт башкарган. Клеопатранын сулуулугу боюнча ар кандай уламыштар айтылып келет. Ошондой эле анын ажарына арбалган эркектер арбын болгон. Ханыша 28 жашында римдик кол башчы Марко Антонио менен таанышып, жашоосу түп тамырынан өзгөргөн. Экөөнүн ортосунда сүйүү оту жанып, ханыша Маркону сулуулугу менен арбап алган. Ал тургай Клеопатранын суранычы менен кол башчы өзүнүн бир тууган карындашы Арсенияны өлтүрүүгө чейин барган. Канча бир жылдардан кийин Клеопатра Антониого Александр Гелиос аттуу уулду жана Клеопатра Селена деген кызды төрөп берет. Сүйүшкөн башкаруучулардын бактылуу турмушу көпкө уланган эмес. Өлкөдө жарандык согуш башталып, Марко Антониого Октавиан каршы чыккан. Тарых барактарында жазылгандай, Клеопатранын өзүн өзү өлтүрдү деген жалган ушактан кийин күйөөсү Марко өзүнүн жанын кыйган. Ал эми ханыша жолдошунун өлүмүнөн бир канча күндөн кийин өзүнө өзү кол салып каза тапкан. Акыркы изилдөөлөргө караганда, ханышанын ичкен суусундугунун курамында апиим, оканит жана болигол болгон. Демек, ханыша ухуландырып өлтүрүлгөн деген божомолдор да пайда болгон. Ушул сыяктуу көптөгөн жаңылыктарды билгиңиздер келсе, Жылдыз ТВ каналына катталыңыздар. Видео сиздерге жакса, лайк басып, жана биздин канал менен бирге болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Кудайбердиева Нуржан.